Талас шаарында эле эмес, бул Кыргызстанда өзгөчөлөнгөн эң биринчи аллея болот. Ушундай жөө жүргүнчүлөр үчүн ылайыкташтырылган. Бул жерде атайын соода жүргүзө турчу түйүндөр болот, балдар ойной турчу оюн зооктору болот, атайын көчөлөрдөгү баягы воркаут деп коет, эми мындай бир машыга турчу зоналар болот, фонтандар болот. Бул жерде скейт тепкенге атайын ылайыкташтырылган площадкалар болот, велодорожкалар болот, көчөдөгү библиотека болот, Wi-Fi зона бүт эми ушул эс алып, эл анан ушул жерде атайын баягы эми чоң шаарларда жанакы Бродвей, Арбат деген сыяктуу ошолордун планындагыдай бир аллея болот бул жерде. Бул аллеяны былтыр мэр болуп турганда баштаган, проектисин жасап баштаганбыз. Проектиси ушул 6-7 ай жасалды. Себеби мындай аллея Кыргызстанда болбогондуктан биринчи ирет жасалып, анан СНИПтерден ошол өтүп келди. Тендерин жарыялап баштаганыбызга ишти мына бир 10 күндүн жүзү болуп калды. Ага чейин биз ушул жумушту эртелетели деп площадкаларды түздөп, баягы даярдап келгенбиз. Негизи план менен бул жердеги иштер 2026-жылы июль айында бүткөрүлөт толук кандуу. Баягы быйыл жөө жүргүнчүлөр үчүн жүрө турган баягы пешеходный тротуарларды, брусчаткаларын, башкаларын тизип даярдай беребиз. Ал эми жашылдандыруу жана башка аз-маз калган жумуштарын жаз менен бүтүрөбүз. Кудай буйрса мен ойлойм, бул долбоор ишке ашканда ушу Талас шаарынын өнүгүшүнө чоң бир өбөлгө түзгөн жер болот. Себеби бул жер туризмдин да өнүгүшүнө чоң бир шарт түзөт. Бул долбоордун жалпы наркы ушул бүгүнкү күндө тендерден уткан 281 миллион сом болду. Узундугу 1 километр 200 метр.